2022-жылдын 9-майында Ысык Көл районунун Боссер айылында жубайлардын ортосунда чыккан чатактын натыйжасында мас абалындагы эркек аялын башына жана ичине уруп, аял ооруканага жаткырылган. 11-майда аял эсине келбей каза болгон. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта жазылган. Аталган факты боюнча иш Ысык Көл райондук сотунда каралып, анда айыпталган жаран сот залынан бошотулган. Бул сүрөттөгү менин кызым Сакешева Токтобүбү. Биз айылда элек кичүү баласы мамам ушундай акыбалга түшүп калды деп кыздарга чалыптыр. Кыздарым барганда кызым токмоктун катуу соккусунан эч кандай киши да тааныбай, кепке да сөзгө да келбептир. Балдар бияктан Бишкек шаарынан Чолпон атага күчтүү врачтарды чакырып барса, врачтар шанс жок дептир. Андан кийин эле болбой калды болушуп, колубуздан эч нерсе келбейт, жыйынтык жок дешип, чолпондой болгон 6 сан аман, дени соолугу чың, гүл кармап, кучактап, ойноп күлөр кезинде кызымды өлтүртүп, момунтип, колума салып беришти. Өзүбүз алып келип айылга койдук. Балдарым үйлөнөт, кызым үйлөнөт. Кой атасы жок экен, энеси ажырашып кеттир дедирбей деп, мына балдарынын азабынан ден соолугу чың кызым момунтип жер алдында топурак кучактап жатат гүл кучактар кезинде. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Бул кызым деле качып чыкканга алы келбей калган себебден эшикти илип алып болушунча талкалаган. Баш сөөгүнөн аябай катуу запкы жеген да. Таңкы саат 6-да баласы келип, больницага 102-ге чалып, больницага алып келгенде эле ошо коматозный состояние дептир. Эчтеке эс үчүн билбей келиптир. Арак ичип алып, ушундай акыбалга келтирип коюп, биринчи жардам да кылбайт, эчтеке кылбайт. Келсек, следовательдин жанында отуруптур, показания берип атыптыр. Өзүнүн айтымы боюнча арак алып келип, кайра улантып ичкен экен, үйүнө алып келип, кайра токтоп калбастан кайра сабаган экен. Болду деп эжем айтса да болбоптур. 10 күнү, 9 күнү врачтар чакыртып, шаардан операция кылдырсак, ошондо эле эчтеке мээси куюлуп калган экен, эчтеке шанс жок болчу экен. Бизге эртең мененге чейин күтүлө деп коюшту врачтар. Эртең мененге чейин күттүк. Эртең менен келсек, уже болбой калды. Алып кетсеңер болот деп врачтар айтты. Ошон менен ызычуу болуп эле өз төркүнүнөн сөөгү чыкты. Төркүнүнөн чыгардык, туулуп өскөн жеринен. Ушундай акыбалга түшүп калган экен. Врачтардын айтышы боюнча башка аябай катуу удар болгон дейт. Чапкан дейт. Колдун деле изи эмес дейт, бул темирдин да изи бар дегендей эме чыгарып атат. Денесинде аябай тамтык жок экен, биз башын көрүп эме кылганбыз, денесинде издер бар экен деп атат. Аябай сабалганын айтылып атат. Операция Бишкектен операция кылган врачтар башын ачканда эле уже мээси куюлуп калгандыгын айтышкан. Мээси аябай агып калды, суюк экен деп, ана ачып туруп эле бизге баягы эме кылып эле жаап коюшуптур. Күйөө балам экөө 20 жылдан ашык жашап жүрүшүп, бир кыз, 2 эркек баласы бар. Күйөө балам деле главный бухгалтер болуп иштебеген, банкка калган жок. Көтөрүп кой, чыдап кой. Балдарың турса деп тыйчыбыз. Мындай кызымды өлтүрүп колума салып берени эч убакта ойлогон да эмесмин. Бул бала жоготуу
ийне үчүн аябай чоң катуу сокку экен да. Маркумдун апасы 20 жылдан ашык түтүн булаткан бул үй бүлө ортодон ажырашып, каргашалуу окуяга чейин 2 ай мурда кайрадан элдешкен деп сөзүн улады. 5 жыл ажырашып жүрүшүп, анан жашап калгандан 2 ай болгон. Кайра элдешишип. Анан элдешкенден кийинки көргөн күн ушул болуп атпайбы? Силер ошо элдешер алдында андай каршы болбойт деп айтып көрдүңөр кызыңарга? Айттык. Балам турса үйлөнгөнү, кызым турса үйлөнгөнү. Балдарым үчүн деп барды да, балдарым үчүн деп. Анан эжемдин ажалын эле жарашыптыр да, кайра кечирим сурап, кызым күйөөгө кеткен тат, балам келин, аялы келин алабыз деп атып, балдарыбыздын чайын ичебиз деп атып, чайын ичерде эжебиз ушинтип, эжебизден айрылып калдык да. Райондук сот Чолпон Атада болду. Кайрылып кетет элем, ушу соттор калыс болгон жок бул жерден. Бир эле тараптуу чечилип калды да. Эжебиздин укугу тебеленип калды бул жерде. Чолпон Ата райондук сот Чолпон Атада өтүп атты. 26 май күнү акыркы сотту болуп, токтоосуз бошотулсун деген тыянак чыгарышты. Состояние аффекта деп 1 жылын 2 күнгө эсептеп, 2 жылга эркинен ажыратышты. Ошол күнгө 26 май күнү уже ал 2 жылда отуруп койгон болуп чыкты. 2 сааттын аралыгында бошотулсун деп сот чечим чыгарып атат бул жерде. Эжемдин укугу тебеленип, эжемдин өлүмү бир тоок урдаганга дагы эсептелинбей чыркырап кала бердик. Биз аябай сотторго ишенгенбиз. Ар кайсы жака барып эшик какылаган эмеспиз. Адам өлүп аткандан кийин кантип бошотуйсуң деген ой келген бизге. Жок дегенде 8 жыл отурат го дегенбиз. Жазасын алып 8 жыл отурса, кичине өзүнүн күнөөсүн мойнуна алат го деген иштеничте болчубуз. Жок, андай болгон жок. 1 жыл араң отурду. Эжемдин өлүмү 1 жылга араң эркинен ажыратып, мына боштондукта жүрөт. Бул жерде состояние аффекта деген эч нерсе жок. Анткени өзүн өзү билип атат. Баласы ортодо телефон чалса, телефонго жооп берип атат. Эшикке чыгып, кайра арагап келип, кайра ичип, кайра улантып атат. Өзүнүн көрсөтмөсүндө айтып атат ушунун баардыгын. Бул жерде эч кандай состояние аффекта жок. Эгер ошондой аффекта болуп калса, ал өзүн өзү билбей калмак. Жоготуп коймок ал жерден. Жок, анткен жок. Бул баласынын звоногуна жооп берип атат. Эжем үйдүн улусу болчу. Эжем аябай шайыр, ак көңүл, боорукер болчу, аябай таза. Эжем бар эле. Эжем реализатор болуп иштечү, көп ошо реализатор болуп иштеди дүкөндө. Эрте турмушка чыккан, жакшынакай 3 баланы төрөп берди. Зөөкүр баркына да жетпеди эжебиздин. Кайрылгандардын айтымында маркумдун 3 баласы атасын кечирип, аны кайра камакка алынышын каалабайт жана бул окуяны кырсык деп баалашууда. Кызы аябай эме болду, наразы болуп атат мага. Ал өз жак бир тараптуу эле өз жагын карап атат да. Түшүндүрүп айттым. Ооба, түшүнүп атам, апаң сенин. Ошол эле убакта ал менин бир тууган эжем болуп атат деп кызына түшүндүрүп айтсам деле түшүнбөй атат да. Кестирбегиле дейт. Кечиримди болуп кечирип койбойсуңар, муну деген кырсык деп коет дейт. Кырсыкка теңеп атышат да мунучу. Балдардын ою мени кызыктырбайт мисалы. Анткени мен эжем бул. Эжемдин укугун коргогонго болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Баласы гана өзү менен өзү болуп калды. Ошо кыздарым, балдарым деп жүрүп, мынакей апасы өлүмгө келип отурат. Балдардын ою мага эме эмес, кызык эмес. Ал эми маркумдун уулу окуяга баштан аяк күбө экенин айтып, ошол каргашалуу күндү минтип эскерди. 9 ошол күнү кетишкен айылдан Бостереге. Апам чалып, ушундай кайра таң бир аз майрамда болду дегенден жакшы элеби десем, ооба жакшы эле деди. Андан бир маалда кайра чалды, ушундай бир аз кол тийди мага деп. Андан кийин Баканбайдан сразу эле ошо Бостереге чыктым. Түн 8-де жолго чыгып, 10-дордо отурдум, ошо машинеге отуруп
Чырыз Каракол бардым. Каракол барып, таңкы саат ошентип 6-ларда жеттим. Машина жок болот. 6-да жетсем, ошо барсам апам диванда жатыптыр. Эми үн чыгат, коңгуруктун үнү чыгат. Ойлодум, уктап атат го деп. Бир маалда эле ошо ойготсом, эсине келбей койду. 10-ну таң камалга бардым, 6-ларда, анан 11-и таң камал. Атаңыз да ошо барган жокпу больницага сиз менен? Менин аркаман келди. Мен скорый машина менен кеткем, скорый машинаден аркаман келген. Эжеңиздер айтып атпайбы, эжелериңиздер? Ушу башынан көбүрөөк катуу жаркаган деп жанан. Сиз көргөндө мындай башынан мындай аябай көп кан кетип, же денесинин баары көк ала кандай экен? Башынан кан кеткен бир аз кетиптир, бирок өтө мындай агып менен төшөктөн билинет да. Андай көргөн жокмун, канды мындай шешепте деле жок андай. Бир аз кан агыптыр, ошо аяк жанына келип агып калыптыр. Андан тышкары мурдуга ошондой болуп калыптыр. Апамдын эң жакшы сапаты бул жөнөкөйчүлүк, адамгерчиликтүү, баардык адамдар менен бирдей сүйлөшчү. Бизге да ошондой тарбия берген. Байыбы, кедейби баарына бирдей мамиле кылгыла деп, анын байлыгына карап отношение кылбагыла дечи, эч качан адамдын өзүнө карап отношение кылгылачы деп, отношение кылгыла дечи. Жөнөкөйлүгү, анан апам чыдамкайлыгы, аябай чыдамкай болчу. Ичинде толтура нерсеси болуп атса да бизге көп билдирбегенге аракет кылчу да. Атаңыз кандай киши өзү? Атам жакшы киши деп айтам, анткени бизге жакшы эле мээрим берди, мээрим төктү, бизди ачка калтырган жок. Дайыма жокчулук болгон жок үй бүлөдө. Бакчы, тамак аш уздап келип берчи, кийинчи, өзүнүн үй бүлөдө өзүнүн эмесин билчи да, ордун. Жоош киши деп айтсам болот, жоош, токтоо. Жакшы адам, жакшы көрөбүз, үчөөбүз тең эле жакшы көрөбүз. Анан ушул окуя болуп кетти, анан бир жылдан кийин сотто ушундай чечим чыгарды да. Анан силер деле чечимди күттүңөр беле же ушундай эле чыксын деп ойлодуңар беле? Чындыгында биз күткөн эмес, мындай чечим чыгат деп айрыкча мен күткөн эмесмин. Бирок эми соттун өзүнүн ушундай чечим кабыл алса, анда ошондой туура болду деп ойлойм. Анткени буга чейин бир да мындай немеде болуп көргөн эмес. Атамчы өзүнүн жашоосунда судимости жок, өзү ак көңүл адам. Бул ойлойм, чыста бир кокустук кырсык болду. Бул окуя? Бул окуя кырсык болду. Атаңыздын акталганын азыр туура эле ойдо ойлойсуз? Эми мыйзам ошондой деп чечип, сот ошондой чечим кабыл алса, туура эле деп ойлойм. Атаңыз ошо бир жыл абакта отурганда кандай барып аттыңарбы? Абалы кандай болуп атты? Башында барганда баягы 3-чү күнү ошо Чолпонто дале болуп атканда ошондо барып кезиккем. Кезиккенде баягы адамдын көзүнө көрүп тура эле билип койсоң, мындай түгөнүп калган болчу. Адам өзүн жей берип 3 күнүн ичинде уже 3 күн эмес, 5 күнүн ичинде го дейм. Похорондорду бүтүрүп, анан Чолпонтого барганда ошо адамдын көзүнө караганда бул жашоодон өзүн чийип салган адамдай эле болуп калган. Баары бир ал жактын ичинде жашоо башкача. Ал жакта мисалы биз эркиндикте жүрүп, тигин ойлоп, муну ойлоп, бир аз алаксып кетебиз. Тиякта болсо отура берип, ойлоно берип, өзүн жеп салды деп ойлойм башында. Өтө эле психологический травма алып калды. Чалуулар немелери болотту билбейм, анысын бизге айткан жок. Просто ошо балдарым сарсын болбосун дедиби. Бирок эми мындай уккансып калдым, бир аз ичинен кыйынчылыктар болуп эле. Анан абактан чыккандан кийин атаңыз менен сүйлөшкөндө кандай болуп өзгөрүп калыптыр? Кандай деп эмнени сүйлөштүңөр? Бир жыл отуруп чыкты. Бир жылда өзгөрүптүр аябай эле чындыгында. Нерсени ойлонуп, суроо берсең ойлонуп жооп берет да, сразу жооп бербейт. Токтоп, анан басса турса да бизден кечирим сурап турат да азыркыга чейин. Кечирип койгула деп кайра.
ойлойм да азыр атама эң баарыбыздан бизден дагы эң барынан атам оор болуп атат деп ойлойм да. Анткени өзүмдү ордуна коюп көрсөм атам абдан эле оор болмок. Анткени өзүнүн өмүр бою чогуу жашаган жубайын жана балдарын энесин өлтүрүп алыш бул өтө эле оор болуш керек деп ойлойм. Өзүн жеп дайыма. Ошондуктан атам туура жагынан түшүнгөнгө аракет кылам дайыма. Азыркы учурда бир канатыбыз жок учур болуп турат. Экинчи канатыбыз кырсык болду. Бирок ошентсе дагы ал жакшыбы жаманбы баары бир ата эне экен. Башынан өткөн адам үчүн өткөн. Биз чоңоюп калдык баарыбыз тең. Анан ошондо эртең эжем күйөөгө кетет. Анан атасы тиякта отурат деген сөз бул кыргызда баягы сөз өтө жаман. Анан ошондо оор тийип калат го дейм эжем, айрыкча эжем. Анан негизи эжем деле, байкем деле, мен деле негизи ошол чыкканына немебиз жакшы эле ой караштабыз. Анан кайра отургузуп салсам да туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Анткени тайлардын да түшүнүп атам, бир тууганын жоготту, баласын жоготту. Тайнем да азыркыга чейин эми сүйлөшүп турам алар менен, жакшы эле мамиледем мен. Анан бирок бул жерден биздин жоготуубуз көп деп ойлойм. Анткени тайнем өзүнүн баласын жоготуп атса, тайнемдин дагы башка балдары бар. Алар менен бир аз агышып кетет. Биздики эненики бул орду толгус нерсени биз жоготуп атабыз. Биздин немебиз чоңураак деп ойлойм. Жоготуубуз. Ошондуктан биз тарапты дагы көбүрөөк ойлоп койсо жакшы болмок. Эми бошоду, сот ошондой чечим кабыл алды. Ошондой чечилсе анда болду деп ойлойм да. Кайра камалып кетишине мен эжем дагы, мен дагы, байкем дагы каршыбыз. Анткени алардын өзлөрүнүн жеке үй бүлөлөрү бар. Тайлардын бир туугандарынын ошо үй бүлөлөрү менен алгысып кетет, бир туугандар менен. Бул жерде биздики баягы оор болуп калып атат. 3-1 тууганга үчөөбүз бири-бирибизди сооротобуз, чалып, кандай жакшы. Атамды туурап калабыз, апамды туурап калабыз. Биздин үй бүлөбүз жок. Алаксып кете турчу. Хотя бы атабыз бир аз неме болуп турса, эркиндикте болсо, бир аз ошол жеңилирээк болобу дейм да бизге. Анан сиз ошол ата энеңиздин баласы катары тайэже тарабыңызга кайрылууңуз барбы? Кайрылуу ошол эми боло бериш болду. Түшүнүп атам, бир тууганыңарды жоготтуңар. Анткени мен да бир тууганымды жоготком. Кандай экенин мен да билем, түшүнөм. Бир туугандын ата эненин орду эч качан толгус болот. Ошентсе деле бизди ойлоп атамды кечирип койсо деген ойдобуз да, бизди ойлоп. Эчесинен калган 3 туякты ойлоп, бизди үчүн кечирип койсо атам ошол жакшы болот деп ойлойм. Аталган факты боюнча биз Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматына кайрылганыбызда төмөнкүлөрдү билдирди. Маалыматта Ысык Көл райондук соту 26 майда чыгарган чечими менен айыпталуучу күнөөлүү деп табылып 2 жылга эркиндигинен ажыратылган. Жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөөсү белгиленген. Жаза өтөө мөөнөтү 2022 жылдын 10 майынан баштап эсептелген. Тактап айтканда, камакта кармалган ар бир күнү эркиндигинен ажыратылган 2 күнгө барабар деп эсептелинген жана ал жазасын өтөгөндүгүнө байланыштуу жазадан бошотулган.